Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен география сабагынан 6-класстар үчүн онлайн сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе келгиле окуу китебиңерди, жумушчу дептериңерди, жалпы окуу куралдарыңарды алып, сабакка көңүл бургула. Сабактын темасы географиялык кабыктын курамы жана алардын ортосундагы байланыштар. Келгиле балдар, биз үй чабуул жасайбыз. Бул сүрөттөрдө эмнени эсиңерге салдыңар? Байкадыкпы? Мен ойлойм, силер мурдагы темабыз адамзаттын биосферага тийгизген таасирлери деген теманы эсиңерге салдыңар. Ооба балдар. Бул сүрөттөрдө биосферанын булгануусу көрсөтүлүп турат. Адамзаттын биосферага болгон оң таасирлери жана терс таасирлери көрсөтүлүп турат. Завод, фабрикалардан чыккан уулуу заттар көрсөтүлүп турат. Ошол эле уулуу заттардан улам бүткүл дүйнө жүзүндө температура жогорулап, Жер планетасында суунун деңгээли көтөрүлүп жатканын байкадыңар. Мынакей балдар, Жер планетасы кичинерип баратат, күндүн болуп турат, температура улам жогорулап отургандыгы бул сүрөттө көрсөтүлүп турат. Ал эми бул сүрөттө болсо жандуу жаратылыштын терс жана оң таасирлери байкап жатасыңар. Демек, биз ушул сүрөттү кароо менен бирге балдар, биз биосферага терс таасирибизди тийгизсек кандай болот? Ал эми оң таасирибизди кандай тийгизсек болот экендиги толук түшүндүңөр деп ойлоймун балдар. Биз ошол эле мурдагы сабагыбызга улай бүгүнкү темабызда географиялык кабыктын курамы жана анда болуп жаткан процесстер жана айлануулар жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Ал үчүн биз балдар силер менен план түзүп алышыбыз керек. Келгиле балдар, ушул планды дептериңерге жазып алгыла. Бизге биринчи планыбыз Жердин географиялык кабыгы, анын курамы. Биринчи планды жазып алгыла дептериңерге. Экинчиси географиялык кабыктагы процесстер. Үчүнчүсү географиялык кабыктагы айлануулар. Жазып алдыкпы балдар? Анда эмесе балдар, биз деги эле географиялык кабык деген эмне? Ал жөнүндө биз географиялык кабыкка аныктама беребиз балдар. Аныктаманы дагы дептерге жазып алсак болот. Литосферанын үстүңкү бөлүгү, гидросфера, биосфера жана атмосферанын төмөнкү катмарлары менен өз ара аракеттенип турган жер географиялык кабык деп аталат. Мынакей балдар, бул сүрөткө маани берип карасак, атмосферанын төмөнкү бөлүгү деп атат, литосферанын жогорку бөлүгү деп атат. Силер билесиңер да, атмосфера бул аба катмары. Биз өткөнбүз. Аба катмарынын төмөнкү бөлүгү, литосфера бул жер катмары. Жер катмарынын жогорку бөлүгү. Ал эми гидросфера бул суу катмары экенин билебиз. Гидросфера бүтүндөй деп атат жана ошондой эле биосфера. Жалпы ушул 4 сфера биригип келип эмнени түзүп атат? Географиялык кабыкты түзүп атат. Мынакей балдар. Ал эми географиялык кабыктын орточо калыңдыгы 55 километрди түзөт. Мына балдар, атмосферанын төмөнкү бөлүктөрү, океан, материк, географиялык кабыктын жогорку чеги, географиялык кабыктын төмөнкү чек арасы, жердин кыртышы, булардын баардыгы ушул географиялык кабыкты түзүп, жана ошондой эле географиялык кабык 55 километрди түзөрү даана көрсөтүлүп турат. Ал эми бул сүрөттө эмнени байкап отурасыңар? Ой жүгүртүп көргүлөчү балдар. Кайсы сфера жок экендиги көрүнүп турат го бул жерде. Эмнени байкап турасыңар? Азаматтар, бул жерде суунун же гидросферанын жок экендиги байкалып турат. Гидросфера жок болсо, анда ал жерде жашоо жок, тирүү жаратылыш жок, биосфера жок дегенди түшүндүрөт балдар. Биздин бул темабызда
Бул сүрөтүбүздө балдар карасаңар, баардык жаратылышта бири бири менен тыгыз байланышта экендиги даана байкалып турат. Күн чөпкө таасирин тийгизип атат. Күн энергиясынан алып чөп өсүп отурат. Ал эми чегиртке чөптү жеп тамактанып, жаратылыш өзүнүн жашоосун өткөрүп атат. Ага чымчык ошол жерде чегирткени жеп жашоосун өткөрүп атат. Мына ошентип баардык жаратылыштагы жандуу жаратылыш бири бири менен байланышта экендиги толук көрсөтүлүп турат. Географиялык кабык андагы катмарлардын өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжасында бирдиктүүлүк касиетине ээ болот. Бири-биринин көз каранды жана бирөө өзгөрсө, калганы да өзгөрүүгө учурайт. Мисалы үчүн, токойлор кыйылып, жергиликтүү климат өзгөрөт. Эгерде бир токой жер кыйыла турган болсо, анда ошол жердин климаты өзгөрүп кетет экен. Жана ошондой эле жаныбарлар башка жака көчүп кетишет, же болбосо башка жака жер которушат. Бадалдар, чөп өсүмдүктөр жапа чегишет, ал жерде өлүп жок болот. Ал эми топурак эрозияга учурайт. Географиялык кабык үзгүлтүксүздүк касиетке ээ. Ал абанын, суунун, биологиялык заттардын бир жерден экинчи жерге жылышын камсыз кылат. Географиялык кабыктагы заттык айлануулардын негизги кыймылдаткыч күчү күн энергиясы болуп эсептелет. Биз жогорку сүрөтүбүздө дагы ошо күн баардыгына таасир эткендигин даана байкалып турду. Жер шарында тиричилик пайда болгонго чейин 3,5 миллиард жыл мурда географиялык кабык 3 гана бөлүктөн турган. Аларга атмосфера, гидросфера жана литосфера. Ал эми биосфера катмары кийин пайда болгон. Биосфера катмары географиялык кабыкка чоң таасирин тийгизип турат балдар. Географиялык кабыктын толук болушу үчүн, мисалы, ошол 3 эле биз жогоруда айткандай атмосфера, литосфера, гидросфера гана болуп калса, анда географиялык кабык географиялык кабык толук кандуу географиялык кабык боло албайт. Мына ал жерде көрсөтүлүп тургандай, ошо өсүмдүктөрдүн, жандуу жаратылыштын пайда болушу үчүн биосферанын таасири чоң экендиги көрсөтүлүп турат. Мынакей балдар, бул сүрөткө дагы көз чаптырабыз. Демек, табиятты тыгыз байланыштарды бузбай сактоо адамзаттын ыйык милдети. Мен ойлойм балдар, силер ушул сабактан канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү бул тесттен өзүңөрдү сынап көргүлө. Кийинки сабакка чейин балдар ушул тестти иштеп, дагы үйдөн өзүңөрдүн окуу китебиңерден дагы окуп даярданасыңар деген ойдомун. Анда эмесе саламатта болгула.